Урдагы бир окуу жайдын общежитиясында, жатаканасында турат да. Ошону ушунча жылдан бери чегара кызматынын өзүнүн бир зданиясы болгон эмес. Мына бүгүн жаңы имаратын салууга белсендик. Кудай буюрса 2 жылдын ичинде бүтөбүз. Бул өтө чоң, жакшы, көрүнүктүү, татынакай жана татыктуу имарат болуп эсептелинет. Эми бул биз эмне үчүн ушул штаб-квартираны баштадык? Себеби чегара кызматында мына акыркы 4 жылдан бери 250дөн ашык имарат курдук. Бул чегара заставалары, бала бакчалары, чегара постору жана башкалары биригип отуруп ушундай чоң жумуштар аткарылды. Эми бүгүн штаб-квартираны Кудай буюрса куруп ала турган болсо, чегара кызматы толук бойдон камсыз болот. Андан сырткары өзүңүзгө жакшы билип жүргөндөй, урматтуу президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасынын негизинде акыркы ушу 3 жылда мамлекетибиздин чегаралары толук такталып бүттү. Өзбекстан Республикасы менен Тажикстан Республикасы менен 100% такталып бүтүп, азыркы күндө ошолорду демаркациялоо иштери жүрүп жатат. Мындан ары биздин милдетибиз, чегарачыларыбыздын милдети ошол биздин такталган чегараларды, өзүбүздүн чегараларыбызды сактап, коргоп, ошолорду кайтарып туруш керек. Эч кандай чегара бузууларга жол беришибиз керек. Ал үчүн биз өзүбүздүн чегарачыларыбызга татыктуу жашоо тиричилигин, айлык акысын жана ошого керектүү шаймандарын даярдап беришибиз керек. Ошондуктан мен өтө мындай бүгүнкү күндө ишенип турамын. Кудай буюрса мындан ары бизде чегарада жанагыдай чоң чегара жаңжалдары болбойт деген ойду айтып кеттим.